Бул жерде биринчиден Али Токтогонов менен Темирлан СКПнын өкүлүнүн ортосуна чырдан чыкты бул нерсе. Али менен Темирлан экөөнүн ортосундагы жарака бул Али Атамекенге кеткенден кийин Атамекенге бир чоң упай топтоп берүү багытында Али өзүн улуттук лидер катары көрсөтөм деген негизди көрсөттү. Бирок Али өз жүзүн ошол жерде ачык көрсөттү. Ачык далилдеди жүзүн. Өзү ким экенин, жүзү кара экенин көрсөттү да. Ошол эле жерде эки нерсени багыттасак болот. Бирөө Ошто Каракулжада Сооронбай Жээнбековдун добушун өзүнө ыйгаруу, өзүнө алуу же ошол адамга жагалдануу багытын алып чыкты. Экинчиси Атамбаевдерден колу ажырап бараткандыгына байланыштуу Райымга, Матраимовго кандайдыр бир жагалдануу иретинде чагылдырууну аракет кылды, бирок анысы ишке ашпай калды. Ошонун негизинде кийин СКП партиясы Али Токтогоновго карата $100,000 алып, Райым Матраимовду каралаганга келишим түзгөн деп чагылдырышты соцсетте. Бул эки нерсени экөөдөн далилдеш керек. Бирок далилдегенге чейин биз жарандык коом эл бүгүн СКК шайлоо комиссиясына Шайлдабекова талап коймокпуз. Бүгүн Алинин ишмердүүлүгүн токтотуп, кандидаттан алынуу, списоктон чыгарууну талап коймокпуз. Анткени бул Али мурунку бийликтин убагында дагы, Сооронбай Жээнбековдун убагында дагы Райым Матраимовду бетине кармоо менен, бийликти каралоо менен, ар кандай негиздер менен ушул Кыргызстанга ар кандай көө жабуу, Кыргызстандын аброюн түшүрүү менен бул ар кайсы чет өлкөлүк уюмдарга, ар кандай саясий күчтөргө иштеп келгендиги аныкталды акчага. Бүгүн дагы азыркы бийликке дагы бул каралоо, ар кандай чагымчылдык, ар кандай туура маселелерди уюштурууга Текебаев менен бирдикте аттанып бараткандыгы бул Кыргызстанга коркунуч. Коркунучту астына алуу боюнча муну СКТен алып, шайлоодон СК буга чарасын колдонуп, даже бүгүнкү күндө бул далилденгенге чейин УКМК буну тергөөгө алыш керек деп эсептейм да.